мен дагы каалайм, баардыгыбыз каалайбыз да. Эми мындай суроодо баардыгыңыздаргачы өзүңүздөрдү профессионалдуу сетевикмин деп эсептейсиздерби? Ким өзүн ушуларга окшоп профессионал болгум келет. Мен дагы ушуларга окшоп мыкты презентация окугум келчү. Менин ушунчалык эңсегеним, менин ошончолук мындай ошолорго окшогон профессионал болгум келетчү да. Анан мен өзүмө бир 5 максат койгомун да. 5 жылдын ичинде мен ушул 5 максатты аткарышым керек депчи. Ошол 5 максаттын эң биринчи строкасында профессионал болуу да. Именно ушу сетевой бизнесте жасап аткан жумушумда профессионал болуу болгон да. Үйрөнүү, окууларга катышып, үйрөнүп профессионал болуу болгон мендечи эң биринчи башында. Анан экинчи строкада менде команда түзүү, профессионалдан турган, мыкты лидерлерден турган команда түзүү болгон да. Үчүнчү дальше кете берет. Үчүнчү бул менде кызым, бардык көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Кызым чет мамлекетте окуйт эле, ошо кызымды окутуп бүтүрүү. Анан төртүнчүсү уже мен квартирада турчумун, квартира алуу. И бешинчи бул путешествие болчу да. Көрдүңүздөрбү? Эми ошо 5 жылда ошо 5 максат аткарылды да. Эң башында эмне турчу? Башында 2 строкада бул профессионал болуу да. Эгер үйрөнбөсөк, түшүнбөсөк, жасай албасак, анда кийинки мен эгер ошол биринчи строкада орундап турган максатыма жетпесем, калган 4 аткарылмак эмес да. Ошондуктан бардыгыңыздарды мен куттуктайм. Ушундай обученияларга катышып, өзүңөрдү өстүрүп, профессионал болуп, мен мыкты сетевик болом деп окуп атасыздар да. Качан биз профессионал боло алабыз? Качан? Обучение плюс практика, бардыгыбыз билебиз. Обучение плюс практика. Мен өзү бир дагы сетевой компанияда иштеген эмесмин. Сетевой бизнес деген менде түшүнүк да жок болчу да. Башында мен ушу ден соолук деп келип калганмын. Ден соолук, ошол мен ден соолук боюнча проблемам бар эле. Ошол проблема менен келип калганмын да. Анан офиске жумуштан кийин келип, отуруп, биздин аплайндарды көрүп, ошолордун иштеп аткан кыймыл аракетин көрүп, кылган мамилесин көрүп, мен аябай мындай кызыгып калганмын да, иштесе болот экен да деп өзүмчө кызыгып калганмын да. Анан толук кандуу бул бизнеске өткөндөн кийин мен уже изучать еттим да. Канткенде мен ушуларга окшоп иштеп калам. Канткенде мен ушул өзүмдүн ушул кыйын сетевик боло алам депчи. Канткенде мен бир эле встречада жолукканда контрактка чыгара алам. Канткенде адамдарга толук кандуу түшүнүктүү кылып мен информацияны, маалыматты жеткире алам деген менде аябай мындай максат болуп калган да. Анан эмне кылдым мен? Окудум. Болгон сабактарга да, особенно стартовый школа. Биздин жумуш эмне? Бул
маалымат берүү, маалымат жеткирүү адамдаргачы ошон маалыматты туура жеткирип, ар бир адамга ключ таба билүү, жүрөгүнө ключ таап ушу жеткирүү билүү, бул дагы эмнени талап кылат? Бул да профессионалдуулукту талап кылат да. Адам менен сүйлөшүп, адам менен мамиле түзүп, бизди тааныбаган, биринчи жолу эле көргөн адамдарга мамиле түзүп, ошол адамдар менен ошол адамга маалыматты жеткире билүү, бул дагы өзүнчө бир навык деп айтсам болот да. Буну да үйрөнүш керек. Сөзсүз үйрөнүш керек да. Бул эмне? Обучение, анан плюс практика да. Жөн эле сабактарга катышып эле, анан эч кандай действие жасабасак, анда эч кандай жыйынтык да болбойт да. Профессионализм деген эмне? Профессионализм деген ким кандай түшүнөт? Жазып койсоңуздар. Профессионализм деген эмне? Өзүнүн жумушун, например, ким кандай түшүнөт да? Өз ишин мыкты билген. Сымбат, өз ишин эң мыкты билген, дасыккан адам дейт. Ишин так билет, өз ишин мыкты өзүнүн ишин так билген киши, так аткарган жумуш дейт. Туура. Мына бул жерде аябай өзүңүздөрдүн көпчүлүк адамдардын кесиби бар да. Уже бардыгыңыздар өз ишиңиздерди, кесибиңиздерди мыкты билесиздер, Врачтар отурат, мугалимдер бар, бухгалтерлар бар, экономисттер бар, өз жумушун 5+ом билгени туп-туура да. Көрдүңүздөрбү? Эми биз дагы именно ушу сетевой бизнестин мыкты 5+ом билген адис болушубуз керек да. Мыкты профессионалдуу сетевик болушубуз керек. Мына бардыңыздар жазып атасыздар, өзүнүн ишин так аткарган адам профессионал деп эсептелинет да. Эми бул нерсе бардыңыздар да бар. Айтып кетпедимби? Өзүңүздөрдүн профессияңыздарда аябай мыкты профессионалсыңыздар да. Мугалимдер бар, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл иштеген врачтар, медиктер бар. Бардыңыздар аябай жумушуңарды мыкты билген адамдарсыздар да. Эми бул жумушту да, бул бизнес, бул профессия, сетевик бул профессия да, мындайча айтканда. Ошону дагы мыкты 5ке билүү зарыл да. Анан буну биз кантип өздөштүрөбүз? Баягы эле дагы обучение, сабакта бул сабактарды окуп атканда суроо бериш керек да. Мен ушул сабакка катышып окусам, алдыга өзүм азыркы жасап аткан жумушумда алдыга жыла аламбы? Бир мага эмне пайдасы тиет? Ушул мага койгон, ушул компанияда, бизнесте койгон максатыма жеткиреби? Кандай жаңы билим ала алам деген суроо менен окуш керек да. Себеби башында новичок болуп келгенде, бул жумушта мен өзүм бухгалтермын, экономистмин. Мен өзүмдүн жумушум менен салыштырганда башында бул бизнесте дагы өзүнүн этаптары бар да. Этап новичка деп коет.
этап новичок болгондо биз билбейбиз да, көп нерсени үйрөнүш керек. Анан этап уже эмне болобуз? Уже командабызга адамдар келет, новичоктор келет, алар менен иштеп баштайбыз да, аларга үйрөтөбүз, өзүбүздүн билген нерселерибизди аларга үйрөтөбүз. Ошондо этап лидерство болот да, ошондой этаптары бар да. Анан мына мен өзүмдүн жумушумду профессия менен салыштырганда, мен жумушту баштаганда кассир болуп баштаганмын да. Кассир деген эмне? Кассир деген биздин жумушка салыштырганда мен новичок болуп баштаганмын да, именно кассадан баштаганмын. Кассир болуп баштадым, анан кийин бухгалтер болдум, анан кийин главный бухгалтер болдум. Ошентип мен дагы өстүм. Бул карьерный рост болду да. Анан бизде дагы ушундай карьерный рост бар да. Ошентип отуруп биз профессионал болобуз да. Статустарды жабабыз. Сөзсүз профессионал болуш керек да. Мен новичок болгондо аябай үстүдөгү профессионалдарга көп суроолорду берчүмүн да. Качан мен силерге лидер болом? Качан силердикиндей менде команда болот? Качан мен статустарды жабам? Качан мен менеджер болом, топ менеджер болом, директор болом деп суроолорду берчүмүн. Ошондо менин аплайындарым баардыгы айтышчу да. Качан сен даяр болгондо депчи. Мен анан таң калчумун, башында түшүнбөйсүң да. Даяр эмне эле баардыгы сүйлөшүп алгансып эле даяр болгонуңда деп айта беришет деп таң калчумун да. Азыр ойлонуп артты карап кылчайып карасам, даяр болгонуңда деген эмнени түшүндүрөт? Сен качан мен сурачумун да, качан мен силерге окшоп тыккылдап презентация айтам, качан силерге окшоп мен сабак өтөм, спикер болом деп сурачумун да. Анан айтышчу, сен даяр болгондо депчи. Даяр болгон деген эмне? Качан профессионал болгонуңда да, качан өз ишиңди мыкты билгениңде, качан сен менеджерлик статуска өскөнүңдө, именно интеллектуальный жактан, духовный жактан, мамиле жактан, бардык тараптан сен өскөнүңдө, ошондо сөзсүз менеджер болосуң. Топ менеджер, директор, бронзовый директор. Мына ошондуктан биз ушул өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, профессионалдуу болгонго аракет жасашыбыз керек да. Анан бул жерде дагы бир ушул кандай десем, канткенде профессионал болобуз деген да. Бул биринчиси эмне экен? Обучение плюс практика да. Окуп, анан ошо окуп билген нерселерди сөзсүз аткара билүү. Окуп эле таштап койбостон, сөзсүз ошол алган билимди сөзсүз аткарып, ишке аткарып, ошо практика жүзүндө иштөө да. Экинчиси бул командный игрок деп коет да. Быть командным игроком, команда ичинде. Бул деген эмне? Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк келген новичоктор ушул нерсени жакшы түшүнө албайт да. Командный игрок деген бул системада болуу. Сөзсүз системада болуу. Жалгыз команда түзүп, жалгыз ийгиликке жетүү өтө кыйын да. Только бул жерде команда түптөп, өзүңдүн баягы үстүң спонсоруң менен, аплайындарың менен, командаң менен чогуу бирге ийгилик жараткан жеңил болот да. Ошондуктан мен экинчи пунктка айтам, бул командный игрок болуу. Например, мына бардыгыбыз футболду билебиз, Футбол, мына аябай сонун пример да. Качан мына топту бири-бирине ыргытып, бири-бирине түшүнүп,
бири-бирине жардамы менен, команда менен чогуу, команда бири-бирин оюнчу, бири-бирин аябай жакшы түшүнгөн оюнчу команда сөзсүз ийгиликке жетет да, сөзсүз чемпион болот да. Мен ушул нерсеге бир демени айтып кетким келет да, ушу командный игрок дегенгечи. Кече былтыры баардыгыбыз билебиз, чемпионат болгон футбол боюнча Катарда. Мен андай деле кызыкпайм, бирок бир какой-то момент болуп, мен ошол карап көрүп калдым да. Көрүп ошондо Португалия менен Франциянын командасы ойноду. Франциянын командасы аябай күчтүү команда, тоже аябай күчтүүлөрдүн командасы. Акыркы чемпионатта чемпион болсо керек эле. Ошол французский командада Килиан Эмбаппе деген игрок бар да, аябай күчтүү, молодой, жаш игрок. Аябай ойноду, жалгыз ойноду да. Командасын чыгарып кетем деп ойлоду да. Калгандары мындай жакшы ойнай албай, пассивный болуп калды дагы. Ушу единственный ошончо адамдын ичинде где-то бир 10го жакынбы ошондой футболисттер болот командада, же 10дон ашык болобу. Ошолордун арасында бир ушул Килиан аябай катуу ойноду да, командасын ушу чыгарып кетем деп аябай ойноду, бирок, к сожалению, андай болбой калды да, жалгыз болуп калды да, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мен буну эмне үчүн айтып атам? Командный игрок болуш керек да, командный игрок. Команда менен бирге, то есть сөзсүз өзүңдүн 11 адам болот дейт. Сөзсүз наставнигиң менен иштеп кетиш керек. Аплайндар менен, команда менен, башка команда менен сөзсүз мамиледе болуш керек, жакшы мамиледе да. Командный игрок деген ошол. Ошондуктан мен экинчи орунга командный игрок болгонду коем да. Мына аплайндарды биздин компанияда ийгилик жараткан биздин күчтүү бриллианттарды, лидерлерди карасаңыздар, бардыгы кандай адамдар? Мамилени түзө билген адамдар да. Командный игрок деген эмне? Командный игрок деген бул мамилени түзө билүү да. То есть мамилени наставник менен түзгөндү түзө билүү, аплайндар менен, өзүнүн командасы менен, параллельный командасы менен сөзсүз мамиле түзүү, мамиленде жүрүү, ошол деген командный игрок. Системада болуу. Мен только эле иштейм, мен бизнес кылам, калган тил табышуу дейт туп-туура. Калган нерселерге катышпайм эмес. Мына бизде дежурстволор бар, ошол дежурствода катышуу, кызмат кылуу, келген мен өзүмдүн адамдарыма гана маалымат берем, калгандарына билбейм эмес. Сөзсүз маалымат дежурствода болуу, дежурствода презентация өтүү. Почему биз задание беребиз? Задание бар, бардыгыбыз билебиз. Презентацияны өзүңдүн личникке чакырып келген лично приглашенныйыңа презентация окуу 1 балл. Анан офисте башка конокторго презентация окуу, ага дагы 1 балл да. Көрдүңүздөрбү? Это что? Эмнени билгизет бул командный игрок? Сеники меники эмес. Сөзсүз служение кылуу, дежурствода болуу. Канчалык мындай служение кылсаң, Кудайым ошончолук берет да. Биз убагында мен новичок болуп келгенде, менде деле болгон. Эмне үчүн мен башка командадагыларга мен презентация өтүшүм керек? Мен только өзүмдүн презентация командама
чакырып келген адамыма өтсөм болбойбу деген суроо бергенмин да, потому что менде түшүнүк болгон эмес десем, менин апайындарым айткан, айтыш керек депчи. Сен канчалык көп айтсаң, сенде ошончолук практика болот. Ошончолук сен үйрөнөсүң, ошончолук профессионал болосуң депчи. Деп ошентип айтканда, деп хорошо деп, анан мен айта баштагам да. Было время, биз башка параллельный командадагыларга ушундай сонун презентацияларды өтчүбүз да. И келип эле бизге бизди чакыра беришчү да. Мен адамдарыма маркетинг план айтып койчу, продукция айтып койчу, мотивация берип койчу депчи. Бул эмне болот? Бул биздин именно служение да. Канчалык адамдар вот разы болуп кетишет эле да, ушунчалык разы болуп турушат эле да. Аябай сонун айтасыңар, аябай сонун мотивация бересиңер депчи. Ошондуктан сөзсүз командный игрок болуш керек, дежурствода болуш керек, сабак өтүш керек, сөзсүз сабак өтүш керек. Биз кантип өстүк да, мына азыр бешөөбүз бардыңыздар, мына ускорение кантип пайда болду. Если бы биз ошол командный игрок болбогондо, биз өзүбүз эле деп туруп, монтип өзүбүз деле деме алганда, мындай бизде өсүү болбойт эле да. Биз ошол обучениеда, дежурствода канча деген не только команда, но и компанияга служение кылган күндөрүбүз болгон да. Мен, например, логистикада, мен 2 жыл логистикада болгом. 2 жыл көлгө барчубуз, болгон 2 жыл мероприятияда логистикада турчубуз да. Логистикада. Кийин анан уже команда чоңоюп, уже иштеш керек болуп калганда, биз уже логистикадан чыгып кеттик. Уже жаңы келген новичокторго, жаштарга бошотуп бердик да. Бул эмнени именно ошол логистикада болуп жүрүп, биз азыр эмне болуп атат? Биз азыр ошол жерден опыт алдык да. Ошол жерден аябай чоң опыт алып, азыр биз мына өзүбүз эч кимге баягы суранбастан өзүбүз ошол жер логистикада жүрүп үйрөнүп алып, азыр биз өзүбүз мероприятияларды өткөрүп атабыз да. Аябай чоң, грандиозный мероприятияларды өткөрүп атабыз да. Бешөөбүз тең болгон логистика, ушу сөз логистикаларда болгонбуз да. Служение деп айтмакчымын да. Командный игрок деген бул системада болуу. Сөзсүз системада болуу да. Мен ошону сиздерге айткым келет да. Бул экинчи мындай, кандай десем, пункт да, мындайча айткандачы. Анан үчүнчүсү бул биз команданы түптөп атканда адамдарды выбирать этпейбиз да. Пожалуйста, выбирать этпегиле. Ал келет, келбейт, угат, укпайт, иштейт, иштебейт эмес. Биз эмне кылабыз? Биздин жумуш эмне? Дагы айтып кетем, бул маалымат берүү. Адамдарга маалымат берүү. Адамдарга маалымат профессионально, ушунчалык жакшы, түшүнүктүү боло турган кылып туруп маалымат беребиз да. Ошону үйрөнөбүз. Маалымат берип, адамдар анан уже эмне болот? Келип, контракт түзүп, продукциябызды алып иче башташат да. Ичип, кээ бирлери клиент болуп калат, Анан мен айтып кетким келет, биз билбейбиз. Командага кандай адамдар келишинчи. Иштебейт деген адам иштеп кетиши мүмкүн. Укпайт деген адам угушу мүмкүн. Кызыкпайт деген адам кызыгып иштеп кетиши мүмкүн да. Мына мен өзүмдүн эле примеримди айткым келет да. Мен компанияга жазылганда менин аябай жакшы жумушум бар эле. Мени эч ким иштеп кетет деп көп эч ким деле ойлогон эмес. Эми элестетсеңер, мен главный бухгалтер болуп иштейт элем. Зарплатам $1,500 болчу да. Балки мен клиент эле болуп кала тургандай эле менде
ошондой биринчи караганда да ошондой болчумун да биринчи карагандачы. Бирок тем не менее мен жумушумдан кетип бул компанияга келип иштеп кетип атпаймынбы? Бул эмне? Мамиле да? Мамиле менде кызыгууну жаратуу. Именно мага менин аплайындарым ключ таба билишти да. Ушул жумушумдан кетип бул компанияга 100% иштеп калышыма бул менин аплайындарымдын мага ключ таба билишти деп айтам да. Бул менин бул Айпери Максатбековна, Айзада Дүйшөнбековна, Рыскүл Шайыповна, ушул 3 адам. Ушул 3 менин наставник. Мен дайыма айтып кетем. Менин наставниктерим ушул 3 адам депчи. Ушул 3 адам менин мага ключ таба билишти да. Көрдүңүздөрбү? Поэтому мы не выбираем, да? Мы не выбираем. Биз эмне кылабыз? Болгону келген адамдардын потенциалын раскрывать этебиз. Себеби ар бир адам лидер. Ар бир адам жеңүүчү, ар бир адам кыйын адам да. Просто ушул компанияга, командаңыздарга келген адамдардын гана ушу потенциалын раскрывать этип коюш керек да. Кантип раскрывать этебиз? Дагы айтып кетем, бул сабактар. Бул ушул ускорение проект. Ушундай командабызга келген новичок, жаңы келген адамдардын потенциалын ачуу да, чыгаруу. Себеби мына азыр көбүңүздөр ушул жерде отурган көпчүлүктөрүңүздөр ускорениянын биринчи потогунда окугансыздар да. Ускорение 3 частьтан турат. Биринчи часть бул кандай часть? Бул деген мотивационный, мотивация берип, адамдарга шыктандырып, көпчүлүк адамдар сеть боюнча түшүнүк жок келишет да. Түшүнүк жок или бир башка жакта иштеп негативный опыт алып калган адамдар келет да. Койчу болбойт экен, ал деген лохотрон деген ушунчалык баягы мээсине негатив сиңип калган адамдар бар да. Ошол адамдарга мотивация берүү, өзүбүздүн примерибиз менен көргөзүү. Экинчи часть бул эмне? Бул деген уже психологический часть. Именно ушул дальше иштеп кетүү ал адамдарга ишеним берүү колуңан келет. Именно ошо психологический частьта потенциалды раскрываться этилет да. Адам өзүнү таанып биле баштайт. Үчүнчү частьта уже мне практика. Именно через практика адамдардын потенциалы раскрывается да. Таланттары чыгып атпайбы? Мына азыр биз деген даже мына капитандар отурат, кече эле келген новичоктор ушундай өзүнү көргөзүп, ушунчалык кандай кыйын экенин көргөзүп атат да, иш жүзүндө, практика жүзүндөчү. Ошондуктан мына командага келген, кече эле жазылган адамдарды таштап койбостон ушул ускоренияга жазылдыбы? Келдиби? Продукцияны ичип атабы? Пускай даже ден соолукка келдим деген адамдарды эмне кылып ушул ускорение проектке киргизип койсоңуздар, дальше эмне болот? Окуп отуруп потенциалдар ачылат да. Биз эмне кылып атабыз? Ускорение бул сиздер чакырып келген новичоктун потенциалын раскрывать этип берип атат да. То есть биз бешөөбүз сиздерге иштеп берип атабыз да. Сиздердин новичокторуңуздарды окутуп атабыз да, ошолордун потенциалын раскрывать этип атабыз да. Мен ошентип айтып кетким келет да. Жазылды, ичип атат, новичокто акырын сабакка киргизип койгула. И ушул сабактарды окуп, катышып отуруп, сөзсүз уже эмне болот? Кызыгуусу башталат. Уже башка кандай десем, бир башка чөйрөгө түшүп келгендей болот да. Издеп жүргөнүн ушул жерден тапкандай болот. Ошондуктан сөзсүз ушу
ускоренияға новичокторду киргизиңиздер да. Вот жакында Кудай буюрса дагы баштайбыз да. Биз азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул бизнес игра часть бүтө элек деле биз дальше уже ойлонуп атабыз да. Дальше дагы баштайбыз. Ошол баштаганда бираз улучшение, бираз өзгөрүүлөр болот. То, что мурунку окуган сабактардан дагы өзгөчөлөнүп, бир сонун изюминкалары бар да. Биз азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Дагы дагы бир жакшы нерселерди кошуп, дагы бир түшүнүктүү кылсак деп, азыр биз ошонун үстүнө сонун идеялар менен иштеп атабыз да. Кудай буюрса, биз бул ушул бизнес части бүтөөрү менен дагы баштайбыз да. Кудай буюрса, ошого даяр болуп тургула. Ошого новичокторуңарды азыртан даярдагыла, промоушен бергиле да. И ошол новичокторду дагы окуткула да. Анан новичокторуңарды окутуп койбостон эле кошо окугула да. Бул жерде сабакка киргизип коюп эле окуп атат да деген болбойт да. Новичок кирдиби? Жаңы келген новичогуңар сабак ушул проектке ускорение кирдиби? Кошо киргиле. Сөзсүз кошо окугула. Мен сабакка окуп баштаганда мен менен ушул 3 менин аплайндарым кошо окуган. Стартовый школаны кошо окуган, лидерский школаны кошо окуган, академияларды кошо окуган. Же болсо булар эмне? Булар уже менеджер болчу, уже профессионал болуп калган. Бирок ради меня, ради Назгуль Капаровна чогуу келгенбиз да, биз үчүн булар кошо биз менен окуп атышпайбы? Себеби эмне болот? Отвлекаться этесиң, алаксыйсың, көнгөн эмеспиз, да? Биздин жаныбызда, жаныбызда отуруп алып, алтынай уксаң, азыр сага керектүү нерсе болот деп кызыгып отуруп, биз менен кошо окуп отуруп, мына азыр бизди эмне кылып койду? Бизди директор кылып коюшту да. Бизди уже профессионал кылып коюшту да буларчы. Ошондуктан мен азыр лидерлерге айткым келет да. Мен 2 жолу окудум, 3 жолу окудум, 5 жолу окудум эмес. Керек болсо 10 жолу окуйсуздар. 10-чу жолу окуп атканда сиз улам канчалык өскөн сайын ошончолук сиздерде жаңы ачылыштар болот да. Себеби сиздер команда менен окуйсуздар. Командага үлгү болосуздар да. То есть дупликация. Сөзсүз мына окуп, чогуу окуп атасыздар, биз улам жаңы нерселерди киргизип атпайбызбы? Улам жаңылап атпайбызбы? Улам жаңы идеялар бизде келип, биз ошого жараша бир аз өзгөртүп, биз башкача кылып өтүп атабыз да. Мына азыр ушул жерде отурган эң биринчи ускоренияда баштаганыбызда окуган биздин лидерлер отурат да. Ушул биз баштаганда бир аз башкачараак баштаганбыз да. Азыр уже бизде башка нерселер пайда болду. Жаңы нерселерди киргиздик да. Все равно улам барган сайын бизде жаңы нерселер пайда болуп атат да. Ошондуктан мен айтып кетким келет сиздерге, сөзсүз окуңуздар да. Ускоренияны мен мындай деп айткым келет да. Ускорение бул трамплин да. Себеби эгер бул ускорение результат көргөзбөгөндө, бул биринчи ускорениядан результат болбогондо, биз бул ускоренияны дальше продолжать этмек эмеспиз да. Биринчи ускоренияны биз запускать эткенде, аябай сонун бизде результат болгон да. Особенно мен мына Жалабат, ушул жерде жалабаттыктар отурат, эң биринчи окугандарчы, ошолор менин сөзүмдү тастыктап кетишет. Себеби мен айткым келет, ушу Жалабатта ушул ускоренияда окугандан кийин Жалабаттагы лидерлер аябай күйүп жанып, ушундай сонун ийгиликтерди көрсөтүшкөн да.
Ошодон кийин биз эмне кылдык? Биз ушул ускоренияны дальше продолжать этебиз деп аябай мондай чечим кабыл алып туруп, анан кийин бир аз улам улучшать этип отуруп, азыр биз ошондой чечимге келип отурабыз да. Бул ускоренияны биз Кудай буйрса токтотпойбуз да. Токтотпойбуз дагы, дальше продолжать этип кете беребиз. Кудай буйрса бул ускорение уже кандай десем, уже бул аябай сонун проект болот да. Ошондуктан эмне кылабыз? Үйрөнөбүз, дальше передавать этебиз да. Дубликация кылабыз да. Что-то свет өчтү. Менде мындай болбойт эле. Мына мен азыр айтып кетем. Бардыгыбыздын, мына 5-өөбүздүн командабыз аябай профессионалдардан турат да. Аябай сонун күчтүү лидерлерден турат да. Мына неге? Почему биз ушундай команда түптөй алдык? Себеби өзүбүз профессионалбыз да. Өзүбүз ушундай деңгээлге чыгыш үчүн окуп, практика жүзүндө биз ушул өзүбүздүн үстүбүздө иштеп профессионал боло алдык деп айткым келет да. И естественно ушундай профессионалдан турган команданы түптөп келейтабыз да. Мен ошону айткым келет. Именно дубликация кылганды үйрөнүш керек да. Сен оку деп туруп, өзүңүздөр окубасаңыздар, команда жасабайт. Биринчи, даже мына азыр айтып кетким келет да. Мына мына биз азыр бул бизнес играда капитандарыбыз бар, ар бир группанын капитандары бар. Кайсы команда жакшы ийгиликтерди жаратып атат? Өзү пример болгон. Биринчи туруп, өзү катышып, сабаккачы, тапшырмаларды эң биринчилерден болуп аткарып көргөзгөн. То есть это дубликация да. Тапшырманы эң биринчи аткарып, мына урматтуу команда, ушундай жасайсыздар, ушундай кылып туруп тапшырманы аткарасыздар деп үлгү болгон капитандын командасы сонун ийгиликтерди жаратып атат да. Ошондуктан пример болобуз да. Өзүбүз командага пример болобуз. Сөзсүз лидерлерге пример болушубуз керек да. Ошондо гана биздин новичоктор бизди туурайт, бизди көрөт, биздин айтканыбызды жасабайт, биздин жасап аткан жумушубузду көрөт да. Ошондуктан эң биринчи командага келген, сиздин командаңызга келген новичокторго сөз пример болуш керек, үлгү болуш керек да. Үлгү болуш керек. Эгер сиздер презентацияны окубасаңыздар, сабак окубасаңыздар, анда командадагы презентация окубайт, сабак өтпөйт. Эгер сиздер регионго чыкпасаңыздар, сиздин командадагы чыкпайт да. Сөзсүз чыгыш керек региондоргочу. Эгер сиздер событияга барбасаңыздар, команда событияга барбайт. Үлгү, любой жерде үлгү болуш керек да. Анан мен дагы бул 4-чү пункт деп белгилеп кетким келет. Мен 4-чү пункт деп белгилеп кетким келет. Бул аябай важный да, аябай важный бул приверженный болуу да. Бул деген үлгү катары да, үлгү башкаларга, командага, новичокторго айтып кетким келет. Пример болуш керек деп атпаймынбы? Кантип пример болобуз? Өзүбүздөн баштайбыз да. Бул биринчи мен айтып кетким келет. Мен аябай тоже ушул нерсени биринчи местага коем да. Бул жоопкерчилик да. Жоопкерчиликти ала билүү өзүбүзгөчү. Жоопкерчиликтүү болуу. Жоопкерчиликтүү болуу деген эмне? Сөзүбүзгө, кылган ишибизге жоопкерчилик алгандан кийин до конца барыш керек да.
башка бирөөнү карап отура бербестен, наставниктиби башкаларды карап отура бербестен өзүбүз үйрөнүп алып, анан ошол нерсени жасап кетүү да. Бул жерде анан туруктуулук да, мен туруктуулукту коем. Туруктуу болуу да, баардык нерсеге өзүбүзгө туруктуу болуу, сөзүбүзгө туруктуу болуу, жасап аткан иштерибизге туруктуу болуу, анан максатыбызга туруктуу болуу да. Максат коебуз да. Биз бул компанияга келгенде, жумушту баштаганда кандай гана максаттар менен келебиз да. Мен миллионер болом, мен команда түптөйм, мен профессионал болом деген максаттарды коебуз да. Ошол максаттарга туруктуу болуу да. Себеби бизди башында максаттарды койгондо эмне кылат? Биз аябай кандай десем, тоскоолдуктардан өтөбүз да. Испытание, сыноолордон, сөзсүз сыноолор болбойт. Бул сыноолор эмнеге берилет? Биз ошол максаттарга, ошол биз каалап аткан миллиондорго татыктуубузбу? Ошол нерсени эле сынайт. Биз миңдеген команда, миңдеген партнерлордон, лидерлерден турган командага татыктуубузбу? Ошону гана текшерет да, ошого гана сыноо. Анан көпчүлүгү эле сыноолордон өтпөй калышат да, сынып калышат. Башында элечи, именно сыноодон өткөндө биз каалаган нерсе, биз алдыга койгон максаттар сөзсүз аткарылат да, сөзсүз турат ошол нерсечи. Просто эле ошол сыноолордон өтүш керек да. Аябай сыноолор болот, поверьте. Азыр балким сиздер ошол сыноолордон өтүп атасыздар. Болгону эле чыдап коюш керек, өтүп коюш керек. Мына баардыгыбыздар жашоодо, жашообуз артты карап жашообузду карасак, кандай гана сыноолордон өтпөдүк, Мына азыр 72 адам отурат ушул азыр эфирдечи. Жашообузда, жеке жашообузда деп айтайын, кандай гана сыноолор болгон убагында, Биз ошол сыноолорду жеңип атпайбызбы? Ошол сыноолорду жеңип өттүк да. Көрдүңүздөрбү? Эгер эми ошол жеке жашообуздагы сыноолорду жеңгенден кийин, билбейм, бул бизнести жөн эле алып кетсе болот да. Болгон эле сыноолор эмне? Бул отказдар. Бул биз алып аткан отказдар, биз ойлогон адамдар келбей коет, биз ушунчалык күткөн адамдар балким иштебеши мүмкүн. Но алар болбосо башкалар. Менде деле болгон. Мен деле туугандарга ишенип келгенмин, досторума ишенип келгенмин, бир туугандарым иштеп кетет деп ойлоп ишенгенмин да. Но алар жок. Алар келген эмес. Тем не менее, менде азыр командада 6000ге жакын, 6000дей адам бар экен да. Алар кимдер? Танымаган эле адамдар. Бирок ал адамдарга мен керекмин. Ал адамдар мага керек адамдар экен да. Көрдүңүздөрбү? Зато мен бронзовый директорду жаптым. Мен ушул дагы айтып кетким келет. Мен керек болгон адамдар менен, мага керек болгон адамдар менен жаптым да, ушул статустарды ийгиликке жеттим. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз эмне кылабыз? Биз сөзсүз командабызга келген адамдардын потенциалын чыгарып, ошолорго ключ ачкычты таба билгенди үйрөнүп, командный игрок болуп иштеп кетүү бул биздин обязанность да. Ошо сыноолордон болгон эле. Бул сыноо. Биз кандай профессионалдан турган команданы каалап атпайбызбы? Анан эми биз ошол өзүбүз профессионалбызбы? Ошондой командага татыктуубузбу? Ошол нерсени гана биз сыналабыз да. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыноолордон эле өтүп коюш керек болду. Өтөт, ал күндөрдө эле өтөт да. Ошондуктан сөзсүз туруктуу болуу да. Анан честность да. Биринчи честность, дагы айтып кетким келет. Быть честным по отношению к себе. Сөзсүз по отношению к себе,
по отношению к команде, по отношению к наставнике, апплайндарға да, дайыма не надо преувеличивать да. Преувеличивать деген сөздің қырғызчасын білбейді екенмін. Білгендер жазып қойсаңыздар. Мындай преувеличивать етпеш керек да. Болгондой айтыш керек, жасаш керек. Өтті эле монтип кошуп жибербеш керек, апыртып жибербеш керек да. Болгону болгондой болуш керек да, честный. Мамилеге, алыш беришке нужно быть честным да. Ушул кандай мамилеге, мындай алыш беришке, көркөмдөбөй, кошуп ташып айтпай туп-туура. Особенно мен айтып кетким келет, мамилеге, алыш беришке так болуш керек да. Чоң акча бул тактыкты талап кылат да, так болуш керек да. Бардык нерсеге так болуш керек. Мамилеге так болуш керек. Алыш беришке особенно акчаны алып беришке так болуш керек да. Чоң акча тактыкты талап кылат да. Ошондуктан мен дайыма командага, лидерлерге дайыма айтып кетем да, так болгула депчи. Алдыңарбы? Бергиле. Сөзсүз бергиле да, так болгула да. Башында ушул азыр новичок көпчүлүктөр мына кече финансовый грамотность боюнча тема болду, өттүңүздөр да. Ошондо эмнени үйрөттү? Финансылык сабаттуулукту үйрөттү да. Азыр сиздер азыраак акча алып атасыздар. Азыртан үйрөнүңүздөр. Азыртан ушул акчаны алып аткан азыраак акчаны туура пайдаланганды, так болгонду азыртан кичинекей акча менен үйрөнүңүздөр да. Учет жүргүзгөндү үйрөнүңүздөр. Кийин миллиондогон акча келет. Ошол миллиондогон акчаны дагы туура пайдалансак, эмне болот? Туура пайдалансак, биз ошол акчаны дагы өздөштүрүп кете алабыз. Сиңимдүү болот ошол акчачы. Мен ошону айтып кетким келет да. Тактыкты талап кылат да. Ар бир бул бизнес, аябай тактыкты. Алыш беришке мен дайыма айтам, алыш беришке так болуңуздар. Алдыңыздарбы? Сөзсүз кайтарыңыздар да. Боло берет да, эмне болуптур? Мен көп эми бар арабызда да, эмне болуптур? Берип койсо эмне болот эле? Мурда балдар менен иштечүбүз, бал берип койсо эмне болот? Акча берип турса эмне болот? Акча берип турса эмне болот? Баягы продукция берип турса эмне болот? Деген деп сүйлөгөн адамдар бар да. Эми новичоктордо да. Андай нерсе болбойт да. Бул бизнеске, бул демеки каждый ар бирибиз өзүбүз үчүн келгенбиз да. Өзүбүз үчүн бул менин бизнесим, бул мага керек, мен үчүн деп иштеп атабыз да. Ошондуктан берип турса эмне болот эле деген болбойт. Төлөп турса, мен үчүн төлөп турса эмне болот деген болбойт. Потому что андай адамдын иши жүрүшпөйт да. Биз көрүп эле келейтабыз да. Андай адамдарды биз баардыгыбыз билебиз. Командада ошондой адамдар бар да. Бирок почему-то иши жүрүшпөйт. Ал эмнени билдирет? Ар бир нерсенин өзүнүн, мындайча айтканда, баасы бар да. Баасы, ценасы бар. Ошондуктан ар бир адам өзүнө жараша мындай баа төлөйт да, кылган жумушуна, мээнетине да. Ошондуктан боло берет деген болбойт. Эч качан мен ушул нерсени айтып кетким келет да. Эч качан бирөөдөн, особенно үстүдөгү наставниктерден, үстүдөгү спонсордон күтпөңүздөр да. Билет алып берсе барам,
мага төлөп койсо барам деген болбойт. Ар бирибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарышыбыз керек. Например, событияга барып атабызбы? Сөзсүз чыгарабыз. Какой-то бир, например, продукция алып атабызбы? Или баягы активация кылып атабызбы? Өзүбүздүн акчабыздан чыгарабыз. Себеби бул бизнес ошондой нерселерди талап кылат да. Бул бизнестин өзүнүн мыйзамдары бар. Бизнестин, чоң акчанын өзүнүн мыйзамдары бар да. Ошондуктан такт болуш керек да. Тактык болуш керек да, сөзсүзчү. Анан бизде бул сүйө билүү да. Бул эмне биз жасап аткан жумушубузду сүйө билүү. Сүйүп жасоо да. Жумушубузду, кылган жумушубузду, командага келген адамдарды, иштешип аткан адамдарды сүйүп, канчалык биз ушунчалык сүйүп, канчалык биз ушундай баягындай мамиледе болсок, биз эмне берсек, ошол нерсе бизге кайтат да. Эгер биз сүйсөк, сөзсүз сүйүү бизге кайтат. Эмнени берсек, ошол нерсе бизге кайтып келет да. Энергия болуп кайтып келет, башка жакшы нерселер болуп кайтып келет да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Биз ошо сөзсүз ушундай бир мыйзамдары бар да, жазылбаган мыйзамдары бар. Ошол нерсени биз сөзсүз аткарышыбыз керек да. Анан эми задание бул структурабызды анализ кылабыз. Дагы личный кабинетке киребиз, структураны анализ кылабыз. Ким структурада новичоктор бар, структурада иштеп аткан лидерлер бар, ошолорду анализ кылабыз да, структуранычы. Ким презентация окуйт, ким маркетинг окуйт, ким окубайт, ким обучение өтөт, ким обучение өтпөйт, ошолорду карап чыгабыз да. И кимди кандай уровеньге көтөрүш керек. То есть апгрейд кылабыз да. Эгер VIP болсо, значит, ал VIPти эмне кылыш керек? Рич кылыш керек. Эгер сабак окубаса, сабак окуш керек. Ошол нерсени анализ кылып чыгабыз да. То есть командадагы новичокторду, лидерлерди эмне кылабыз? Биз ошол адамдарды анализ кылабыз да. Бардыңыздар менен пока, дагы көрүшөбүз. Уже эфирди сактап калайын.